Sizlerge kayınjut jönündө aytıp bereyin. Güyöңөрдү урматтасаңар, сыйласаңар, кайынжутту сыйлагыла. Көп аялдар өзүнүн төркүндөрү келсе, дасторкун толуп кетет. Күйөөсүнүн төркүндөрү, кайынжуттары келсе, кабыгы чыртыйып калат. Аны күйөөң байкабайт дейсиң, байкайт, сен өзүң билбейсиң. Апаң, эже сиңдилериң, жанагы жезделериң келсе, бажырап, жайлап, жакшы көйнөк кийип, көңүлүң көтөрүңкү болуп, кыңгылда ырдап каласың. Тамагың тузу дагы нормальный болот. Анан эле кайнэжең келип калса, тамагың тылтыят. Балаң уруп аткан болосуң, этиң бышпайт, пиязыңы чоңтурап койгон болосуң, андай болбойт тууганым. Сен өзүңүн бактың өзүң кыйып аткан болосуң. Эгер сен акыл эстүү болсоң, ошол күйөөңдүн төркүндөрү, сенин кайынжуртуң келгенде каттуу кызмат кылсаң, ошондо күйөөң ыраазы болот. Билесиңби? Күйөөң сенин бардыгын байкап турат. Ошону эсиңен чыгарба. Сен ойлоп ошентсем сен жакшы болот. Мен күйөөмө жакшы мамиле кылсам калганы эмне? Жок. Сен күйөөңнүн апасына, атасына бир тууган жаман мамиле кылсаң, эже карындашына, күйөөң сага ыраазы болбойт. Ал акыл кыскалык эле. Ошон үчүн сен өзүңүн төркүндөрүңөн да күйөөң ата журтуна көбүрөөк кызмат кылсаң, көбүрөөк урмат сый көрөсүң.